Мен аты жөнім, фамилиям Абдурахманов, атым Абдуғапар. Ошо Бужум айылының тұрғыны болам. Азыр пенсиядамын. Ошо біз 29 апрель күні ошондай бір қарғашалу окуя болгонуна, мындай окуялар мурдатагы эле тажиктер менен кичине ок атышуулар, анча-мынча тачыргытуулар болуп келген. Ошондой болот деп ойлогонбуз биз. Бул жөнү Тажикстандын жана эмелери катуу даярданып, мылтык менен атып ошол жарандарды окко чурганы турганы көпчүлүк эле билбей калды. Биз ошолордун катарында биз дагы эле жакшы билгенибиз жок да. Балаңыз ал жерге эмне үчүн барды эле? Эми балама ошол достору звонок кылыптыр, ошол жерге барайлы, ошо колонийда тажиктер ээлеп алыптыр, ошолорду кууп чыгабыз деп, анан голдый да, эми колдордо эчтеке жок. Мекенди коргойм деп барган, эми сууду тартырып коюптур деп айтышкандан анан ошо барган да ошол жака. Анан колунда бир курал жок, эчтекеси жок. Ушундай эле барганда жанагындай засадага туш болгонда. Ошонун айынан анан жанагындай жарылуудан осколкалар чачыраган экен. Ошо алдына жарылыптыр да баягы осколкачы. Анан ошонун осколкаларын сен ошо жерде жыгылып каза тапкан экен да ошо эмеде, головныйда. Эми мындай мамлекет ушинтип куруп берип атат, эми бул балаңыздын ордун толтура албайт да агай. Эми албетте эми балам ордун эми толтура албайт эми. Буну эми жоготтук аны. Эми буну толтуруш өтө кыйын, өтө кайгыруу менен турабыз эми, мүмкүнчүлүгү жок. Бирок эми мамлекет бүгүнкү күндө ошол жигиттерди эми азыр көптөр ошо көңүлүн сурап, ошолорго бир кичине болсо дагы жардам болсун деп ушундай иштерди жүргүзүп атыптыр. Эми мамлекетке дагы рахмат, эми президентибиз баш болуп ушул иштерди кылып аткан экен. Рахматтан башка эмне айтабыз, эми башка айта турган нерсе жок. Бирок ушул өлүмдү болтурбай кыла турган мүмкүнчүлүк бар эле да. Бул ушунча жигит өлүп калбаш керек эле жөн эле. Мына айтта, мына көлдүн боюда блокпосту коюп туруп, мына качып кеткен Субаналиев деген сөлөкөт буга губернатор. Ошол жерге бир пост коюп койсо, ошол жерден барып машиналар өтө албай кайта келет эле. Ошо балдар бардыгы өлбөйт эле ошолор бардыгы. Бул эмне кылып отурган бул жерде? Губернатор эмне иш кылып отурду? УВД, МВДлар эмне кылып отурду шетте ошо? Ошону тосуп кое албаган. Бүт бардыгын өткөзүп берди. Ошо барып өлүп алды ошолордун бардыгы. Ага, эми бул окуя кайталанбайт деп ким кепилдик бере алат? Бул окуя кайталанбайт деп эч ким айта албайт. Бул окуя дагы кайталат. Мана тажиктердин азыркы бүгүнкү күндөгү действиясы дагы айтып ататтар. Дагы эле ошо солдаттар жүрөт, дагы эле подкрепление болуп атат, дагы бир нерселерге даярданып ататтар деп ататтар. Эми муну токтотуш үчүн төлкө жанагындай немени тосуп туруш керек, границаны. Кайсы жол менен болсо да границаны точно кылып тосуп туруп, анан пограничтерди коюш керек ошол биздин тосулган жерлерге. Ошондо токтошу мүмкүн. Бошка вариант менен токтотуш кыйын. Анан бул өтө мындай тажиктер куу, мындай неме калк болот. Хитрый калк болот. Булар менен иштегенде дагы өтө этият болуп иштеш керек. Эми айла жок. Окуяны алдын албаган үчүн тиешелик жетекчилер, облустук бийлик, тиешелик кызматтар, күч түзүмдөрү жоопко тартылыш керек деп эсептейсизби? Эсептейм мен. Мана ушу Субаналиев тап келип туруп жоопко тартыш керек. УВДнын начальниги жоопко тартылыш керек булар. Неге тосуп койгон жок ушуну? Кандай ушуну билбейт ушуну? Тосуп кое албаса кетпейби, кебей эле койбойбу бетке жумушка? Бу жерде мына коюн жатагына чейин билген жакшы бир Айбалаев окшогон көкжалдар иштеш керек эле бу жерде. Бир коюн жүрөк коркокторду алып кеп коюп туруп, кабинетине чыга албай отурду ошо Субаналиевди. Зачем кереги бар ошого? Ошолордун айынан мына жок болду мына балдар. Бир болбос нерсени кылган жок. Тоскон жок, ошо жол тосуп койсо өлбөйт эле ошо балдар. Мына бүгүн эми жок эми. Буга себепкер мурдагы мына Адыхан деген деятель бар дагы, мына Лапшагон деп айтса болот мына. Адыхан. Ошол жерлерди саткан ошолор. Агай, айтсаңыз сиздин мына неме дагы саткан анау. Жеңиш Парпиев деген дагы бир саткын губернатор болгон. Ошолор дагы саткан ошол жерлерди. Ошолордун жыйынтыгы келип мына азыр согуш менен бүтүп атат. Агай, балаңыздын артында канча кызы калды? Артында бир баласы калды. Жакында эле үйлөнгөн эле да.